Жараткан Аллах субханала таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, жума күнүңүздөр маарик болсун. Жараткан Алла таала мына орозонун күндөрүндө орозолорубузду, аткарган ибадаттарыбызды, таравих намаздарды, ушундай берекелүү жума күндө аткарган бардык кайрымдуулук иштерди Алла таала кабыл кылган болсун. Алла таала Кур'анда айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я ахлал китаби ла тагулу фи диникум ва ла тaqulu алаллахи иллал хак. Бул аяттын мааниси өткөнкү биздин исламга чейинки өткөнкү диндердин ээлерин айтып атат да, бул бизге деле тийиштүү болуп калат. О китеп ээлери дейт, силер динде аша чаппагыла дейт. Анан Алла таала жолунда акыйкат гана сөздү айткыла. Алла таала тууралуу, Алла тааланын шарияты тууралуу. Мына ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде айтыптыр: Иякум вал гулува фид-дин. Сахабаларга айтып атат да, анан бул кыяматка чейин пайгамбардын үммөтүнө тийиштүү. Силер динде аша чаппагыла жана динде чектен ашуудан сактангыла дептир да. Демек, мисалы жашоодо бардык эле нерсенин ашыкчасы зыян боло берет экен да. Динде деле ошондой экен. Балки ашыкча кылып туура эмес айтып алышыбыз да мүмкүн экен да динде. Же пайгамбар айтпаганда айтып алышыбыз мүмкүн. Ал ибадат кылбаганда ибадат кылып алышыбыз мүмкүн. Хадистерди туура эмес түшүнүп алышыбыз мүмкүн. Фама ахлака ман кана qaблакум ал-гулу фид-дин. Пайгамбар айтып атат эми. Демек, динде аша чаппагыла, аша чабуудан сактангыла, себеби мурдагы коомдор дейт. Ошо жөөттөрдүн, христиандардын коомун айтып атат. Булар ошо динде чектен чыккандыгынан, жок нерселерди да кошуп алгандыгынан булар ошотуп кыйрап жок болду дейт да. Анан үчүнчү бир хадисинде пайгамбарыбыз айтат: халакал мутанаттиун деп 3 жолу айткан экен да. Мутанатти деген бул жерде аша чапкан, өтө катуулаткан. Кээде катуулатып атып диндеги жок нерсени да айтып алышы мүмкүн. Мына ошондуктан ошондой катуулаткандар баары бир кыйроого учурат дейт да. Кыйроого учурайт дейт. Демек, биз азыркы учурда не деген жамааттар көп, агымдар көп. Аябай көп чыгып кетти да. Куранды туура эмес чечмелеген, пайгамбардын хадисин туура эмес чечмелеген, мусулмандарды капырга чыгарган, ошогон жамааттар да чыгып кетти. Ошондуктан биз баягы адашпаш үчүн өзүбүздүн туура жолубузда, пайгамбарыбыз көрсөткөн жолдо, мазхабтар көрсөткөн жолдо жүргөн болсок, алар бардыгы пайгамбардын сүннөтүнүн негизинде айткандыктан биз адашпайт экенбиз. Күндөрдүн бир күнүндө бир 3 киши дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үйүнө келди. Анан пайгамбарыбыздын ибадаты жөнүндө сурашты. Сурашты дагы үчөөгө ушундай бир жыйынтыга келди. Негедир пайгамбарыбыздын ибадатын алар аз сезишти да. Анан бирөөсү айтып атат дейт: мен дейт түнү менен уктабаймын дейт. Эч уктабайм дейт. Тахажжуд окуйм, түнкү намаздарды окуйм, башка окуйм, түнү менен уктабайм деп өзүнө сөз берип атат. Экинчиси айтат: мен өмүр бою дейт, канча жашасам орозо кармаймын, бир күн дагы оозумду ачпаймын деди. Анан үчүнчүсү айтты: мен үйлөнбөймүн деди. Эми үйлөнбөй, ошо ибадат кылып, ушинтип жашоомду өткөрөм деди. Булар ошо жанагы пайгамбардын үйүнө келип, ибадатын башкасын сурагандан кийинки жыйындыкка келип аткандары да үчөөнүн. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ушул үчөөнүн окуясы жетип калды да. Жеткенден кийин чакыртты дагы, пайгамбарыбыз айтты: силер ушинтип айткан силерсиңерби деди. Десе, алар айтты: ооба, биз деди. Анан пайгамбарыбыз жооп берип атат да: чындыгында силерге караганда дагы мен Алла таалага эң такыва адаммын деди да. Алладан коркуу сезим менде эң көп болсо керек силерге караганда. Такыбалыкта дагы. Бирок мен дейт пайгамбарыбыз айтып атат: намаз окуймун, уктаймын да деди.
Мен ороза кайырмаймын, озумду да качам. Мен үйлөнөмүн dedi. Ушулар менин сүннөтүм. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Эми ким менин сүннөтүмдөн баш тартса дейт, ал менден эмес dedi пайгамбарыбыз. Демек пайгамбарыбыз кайсы бир деңгээлде бул 3 киши бир радикалдык ой жүгүртүү менен кетип калды да. А пайгамбарыбыз ошол жерде дарылады. Ошол жерде эле пайгамбарыбыз жок, мондай кылганыңар болбойт dedi. Бул балки чектен чыгып кетип атат. Шариятта жок андай сен уктабай кой деген. Сен үйлөнбөй кой деген. Мына ошол чектен чыгуу да. Ошонун алдыны алып пайгамбарыбыз айтып атат. Силер ушундай кылгыла деп. Бир сахабасынын өтө таква сахабаларынын бири Абу Дарда түндү да намаз окуйт экен, кечке орозо да кармайт экен, Куранды окуйт экен, ушинтип отуруп, аялына да көңүл бурбай калыптыр да. Анан пайгамбарыбызга арыз түшкөндө пайгамбарыбыз айткан экен да, ар бир нерсенин өзүнүн акысын беришибиз керек. Сенин денеңдин да акысы бар, өзүнүн акысын бер деп пайгамбарыбыз ага баардык жолду ушундай жакшылап түшүндүрүп берди да. Демек бул хадистерден биз тыянак чыгара турган болсок, демек орто жолду карманганыбыз туура болот. Өзү биздин динибиз ошол орто жол. Куранда да ушуга чакырат, пайгамбарыбыз да ушуга чакырат. Көп эле ашыры берсең, анда да болбой калат экен, таштап койсоң да болбой калат экен да. Ошондон орто жол менен алып жүргөн болсок, бир амалды азыраак болсо дагы дайыма аткарып жүргөн болсок, ошол пайдалуу болот экен. Аябай күчтөнүп аткарып туруп, анан бары туруп аягында таштап койгондон көрө да. Пайгамбардын бир сахабасы айтат. Пайгамбарыбыз айтат да, мен бир күндө Куранды хатым кылганга мүмкүнчүлүгүм жетет десе, пайгамбарыбыз акырын эле кыла бер деди да. Жо мен 2 күндө дагы, бир жумада дагы күчүм жетет дей бергенде, пайгамбарыбыз анда дагы акырын бүтүрө бергениң жакшы деди. Кийин ушул сахаба карып калганда айтат да, мен ошондо пайгамбарыбыздын сөзүн эле макул дегенимде эле жакшы болуптур. Азыр мына карып андай күчүм жок болуп калды, андай аткара албай калдым. Эгер пайгамбарыбыздан ошол милдетти алып алганда, анда мен кыйналып калмак экенмин депчи. Ошондон аз болсо дагы ибадатыбыз, балки күнүгө Куран окуйбуз, уланып турганы жакшы. Тахажжуд окуйбуз, уланып турганы жакшы. Бардык жакшылык иштер. Чектен чыкканда анда маселе башталат экен да. Маселе башталат. Пайгамбарыбыз айтат, менин үммөтүмдө дейт бир заман келет дейт. Ошол заманда адамдар бөлүнүп жарылып баштайт дейт. Адам ушундай адамдар чыгат, каумун юхсинунал кил ва юсиунал фейл. Сүйлөгөндө укмуш, бирок иш жүзүнө келгенде иши жок адамдар чыгат дейт. Яқраунал Куран ла южавизу тарақихим. Куран окушат, бирок Курандары тамагынан төмөнгө түшпөйт дейт да. А бизде жан дүйнөнү тарбиялаш керек да Куран. Имамды бекемдеш керек. Ямрукуна минад-дини муруқус сахми минар-рамия. Жаны атканда, жадан ок кандай тездикте чыкса, бул адамдар динден ошондой эле чыгып кетет дейт. Хум шаррул халқи вал халиқа. Мына ошол адамдар эң жаман адамдар деди пайгамбарыбыз. Азыркы учурда дагы мындай хавариждер деп коет. Хариж деген чыгуучу, каршы чыгуучу, динге каршы чыгуучу, динди бурмалап, элдин башын айлантат. Мына ошого окшогондорду айтып атат. Бул ошол убакта эле чыккан экен. Кийин көбөйгөн. Азыркы күнгө чейин, кыяматка чейин мындай азыргандар, шайтандын жолунда жүргөндөр чыга берет. Ошолорду пайгамбарыбыз айтып атат да. Ошондуктан бул нерселер булардан сактангыла деп пайгамбарыбыз. Динди демек биз кимден алып атканыбызды дагы карашыбыз керек экен. Кимден үйрөнүп атабыз, кимден сабак алып атабыз, кимден илим алып атабыз дегендей. Анан пайгамбарыбыз айтат: "Алейкум бима тутиқун, фаваллаху ла ямамаллаху хатта тамалу." Силер күчүңөрдүн жетишинче гана амалыңарды аткаргыла. Мисалы 5 вакыт намазга буга сөз жок. Сөз аткарышыбыз керек. Азыркы мына орозо 1 айлык орозо, ага сөз жок, сөз аткарышыбыз керек. Эми андан сырткары биз нафил орозо, нафил намаздар бар, башка нафил ибадаттар бар. Мына ошолордо күчүңөрдүн жетишинче аткаргыла, колдон келишинче. Бирок өзүңөргө ашыкча кылып, жүк кылып албагыла. Бир күн келип чарчап каласыңар дейт да. Ошондон бардык нерсенин ортосун карманганыбыз
жакшы деп пайгамбарыбыз айтып атат. Ошол эле хадистин маанисинде пайгамбарыбыз айтат: "Инна дина юсрун" дейт. Дин бул жеңил. Кыйындатып албагыла дейт да пайгамбарыбыз. "Валан юшада дина ахадун илля галабаха." Динди эч ким жеңе албайт дейт. Балки дин жеңип коет. Себеби диндин эрежелери, өкүмдөрү, тартиптери, шарттары баары толук жазылган. Болгону ошол динди кармай турган адамда да маселе болуп атат. Кеде сөздөн чектен чыгып кетебиз, кеде башка нерседен чектен чыгып кетебиз. Мына ошондуктан бардык нерсени динди жеңил эле алгыла, динди жеңе албайсыңар деди. Саддиди ва қарибу, демек динде силер ашыкча, бул жерде да пайгамбарыбыз қарибу деп атат, мааниси күчүңөрдүн жетишинен ашыкчасын эмне кылып албагыла, өзүңөргө жүктөп албагыла деди. Бирок биз жанагы өзүбүз айткандай 5 вакыт намазга маселе жок. Андан ашыкчасын айтып атабыз. Баа бир сөзүндө айтат пайгамбарыбыз: "Инна хаза дина матин." Бул дин аябай бекем. Фаугил фихи бирик, динге аябай жумшактык менен мамиле кылгыла, киргиле. Вала тубгиду ила анфусикум ибадаталла. Өзүңөрдүн нафсыңарга Алла Тааланын ибадатын жаман көрсөтүп албагыла дейт. Фаинал мумбата ла ардан катаа вала захра напка. Бул бир мисал катары келип атат. Бир жумушту кылып атканда болгон күчүңдү 3 күндүк жумуш болсо, болгон күчүңдү жумшап bir күндө бүтүргө турган болсоң, бул мисал катары айтып атабыз. Экинчи, үчүнчү башка жумуштарга күчүң жетпей калса, шайың ооп калса, мына ошону айтып атат да. Демек бул ишин аягына да чыгарган жок, ишиге пайда да болгон жок. Бак мусафирга чыккан адамдын дагы ушундай мисал келтиришет. Мисалы жылкысы менен аты менен 10 күндүк сапарды 2 күндө жүрүп коюп, анан жолдо калып кеткен болсо, жетпей калып, атын да кыйнап, өзүн да кыйнап, мына ошого нерсени бул жерде айтып атат да. Динде дагы ошондой болуп калбагыла дейт. Ошондон пайгамбарыбыз эмне деп атат? Бизде орто жолду карманганга буйруп атат. Пайгамбарыбыз айтат, ошол пайгамбарыбызга Алла Таала айтып атат да, Куранда фастақим кама умирта. Алла Таала кандай буйрган болсо, ошол жолдо туура жүргүн. Ва ман таба маак, жана сени менен тооба кылып, Аллага тооба кылып жүргөндөр да ушундай жүрсүн. Вала татгау иннаху бима таамалуна басир. Чектен чыкпагыла дейт. Алла Таала да пайгамбарыбызга айтып атат да, сиздер чектен чыкпагыла. Алла Таала ар бир кылган амалыңарды билүүчү дейт. Алла Таала көрүүчү дейт. Ошондон Муаз ибн Жабал эмне дейт? Өз сөзүндө айтат, пайгамбарыбыз мага төмөнкү нерселерди осият кылды дейт. Пайгамбарыбыз айтты дейт: "Ла тушрик билла." Кандай абал болбосун, сен Алла Таалага шерик кошпо деди. Эң чоң күнөөлөрдүн бири бул Алла Таалага шерик кошуу экен да. Алла Таала Куранда айтат: "Инна Аллаха ла ягфиру юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Аллах Субхана ва Таала өзүнө ширк келтирген адамды кечирбейт экен. Аятта ушундай да. Демек Алла Таалага шерик кошпоо. Андан кийин ата энеңдин нааразычылыгына калба. Ата энең сенден нааразы болуп калбасын деди пайгамбарыбыз. Жана бул Муаз ибн Жабалга осият кылып айтып атат. 5 вакыт намазды атайлап таштап койбо дейт. Ким 5 вакыт намазды атайлап таштаган болсо, демек ал Алла Тааланын аманчылыгынан кур калат деди. Арак ичпегин. Анткени арак бардык жамандыктын, бузукулуктун башаты дейт. Ва ияка вал маъсия фа иннал маъсията халла сахатулла. Мындайча айтканда, күнөө иштерди аткарбагын. Ким күнөө ишти аткарган болсо, ал Алла Тааланын карына калат деди. Ва ияка ал фирар мин аззах, мекенди коргоп аткан учурда душмандардан, согуш майданынан качпа деди. Өзүңдүн үй бүлөңө жакшы кара деди. Аялыңа, бала чакаңа жакшы кара деди. Аларды туура жолго баштап адептеп тур деди. Алла Таала жолунда коркуп, аларды тарбияла деди да. Алла Таала Куранда не дейт? Я юхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нару дейт. О имандуулар,
өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү Алла Тааланын тозогунун отунан куткаргыла дейт да. Кантип куткарабыз? Ошо пайгамбарыбыздын жолун жолдоп, ошол жолдо жүрүү менен гана. Анан күндөрдүн бир күнүндө Ирбад ибн Сария деген сахаба айтат, "Ваазана Расулуллах" дейт. Пайгамбарыбыз чыгып бизге ушундай баян кылды. Ал баяндан жүрөктөр жибиди, көздөрдөн жаш акты дейт. Анан биз айттык дейт, "О Алланын элчиси, бул баяныңыз, бүгүнкү маселеңиз коштошуу маселесиге окшоп калды. Биз менен коштошуп аткандай эле болдуңуз. Бизге бир осуят берип кетиңиз" деди да. Дегенде пайгамбарыбыз айтты, "Усикум би тақваллах" деди. Мен эң биринчи осуят бере турганым силер таква болгула деди да. Демек таквалык бул бардык жакшылыктын башаты экен да. Себеби биздин ибадатыбыз таквалык даражага алып барыш керек экен. Намазыбыз таквалыкка, орозобуз таквалыкка, зекетибиз таквалыкка, ажырлык умрабыз бизди таквалыкка, жакшы мамилебиз таквалыкка, кайрымдуулугубуз барып жан дүйнөнү байытып таквалыкка алып барыш керек. Өзү тартип бизде ушундай. Бардык жакшы ишибиз менен анан таквалык даражага. Ошон үчүн пайгамбар айтат, таква болгула. Эми таквалык бул арамдан алыс болгула, адал менен жашагыла. Эгер силерге бир кара кул башчы болуп калса дагы, ошого баш ийгиле дептир пайгамбарыбыз. Жашай берсеңер, менден кийин ушундай бир укмуштуудай нерселерди көрөсүңөр, ихтилафан касира, бөлүнүп жарууларды көрөсүңөр. Мына ошондой учурларда пайгамбарыбыз айтты, "Алейкум би суннати ва суннати хулафаи рашидина мин ба'ди." Ошондой адамдарда фитна, ошондой болгон учурларда силер менин сүннөтүмдү эле бекем кармагыла, менден кийинки 4 халифтин Абу Бакр, Умар, Усман, Алинин сүннөттөрүн бекем кармагыла. Кеде бир нерсени берде пайгамбар айтат, "Адду алейха бин наважиз" дейт. Наважиз деп бул азуу тиш да. Бир нерсени азуу тиш менен тиштесеңиз бекем тиштейсиз да. Ошол Куранды, пайгамбардын сүннөтүнү ушундай кармагыла деп атат пайгамбарыбыз. "Ва якум ва мухдисатул умур." Силер жаңы бит'a, динге каршы келген, шариатка каршы келген иштерден сактангыла. Анткени бардык жаңылык, эгер ал шариатка каршы келсе, ал адашуу болот деди да. Ал эми адашуу адамды эмнеге алып барат? Тозокко алып барат деп атат пайгамбарыбыз. Мына ошол нерселерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бөлүнүп жаруудан, бирөөлөрдүн ынтымагына доо кетирүүдөн, фитна кылуудан, мына ошолордун бардык нерселеринен пайгамбар сактангыла деп атат да. Ошол туура эмес агымдардын, жамааттардын, секталардын мен мусулманмын десе дагы, туура эмес Куранды чечмелөөдүн, хадистин чечмелөөдүн негизинде сен капырсың, сен мусулман эмессиң дегендеринен пайгамбар сактангыла деп атат да. Себеби биздин акыйдабызда, ишенимде биз эч бир мен мусулманмын деген адамды капырлыкка чыгара албайбыз. Андай чыгарганга акыбыз деле жок да шариатта. Ал биздин мусулман бир тууганыбыз. Болгону күнөөкөр, адашып атат. Бир күн иншалла хидаят берип мына кошулуп мешитке келип калат, намаз окуп калат. Мына ошондой биз ишенимде болушубуз керек. Ошондон бир алым айтат, ушул пайгамбарыбыздын хадистеринин негизинде биздин эң негизги кармана турган нерсебиз дейт, бул ат-тамассуку би китабаллах, Алла Тааланын китебин бекем кармануу деди, пайгамбарыбыздын сүннөтүн. Андан кийин ушу пайгамбарыбыздын сүннөтүн, андан кийин адалдан тамактануу, андан кийин бирөөгө зыян берүүнү токтотуу, күнөөлөрдөн сактануу, анан адамдардын акысын аткаруу. Кыскача айтканда, биздин негизги жашообуздагы кармана турган нерселерибиз ушул болуш керек экен да. Бирөөгө сөз бердикпи? Аткаралы. Аманатты алдыкпы? Ээсине берели. Карыз алдыкпы? Карыздын кайтаралы. Адаул хукук деген мааниси ошондой. Анан күнөөдөн сактаналы, бирөөгө зыян бергенди токтотолу дейт. Адал азыктаналы, пайгамбарыбыздын сүннөтү, Алла Тааланын сөзүн бекем кармануу деп айтып атат. Анан бир күн пайгамбарыбыз Билалга айтып атат дейт да.
İ'lem ya Bilal dedi da. O Bilal sen bilip algın dedi. Oşonda Bilal aytты. O Allah'ın elçisi, neni bileyim? Degende aytты. İ'lem anna men ahya sünneti sünneten min sunani, menin bir taştalıp kalgan sünnetimde kim tiriltken bolsa, oşogo tiriltken adamga sooп берилет, андан кийинки аткаргандардын баардыгы мына ошол адамга берилет dedi да. Ошол пайгамбарыбыздын туура жолун жолдоп жүргөн болсо. Ал эми айтып атат. Ал эми ким менин жолумда, шариятта bir şariattагы туура эмес бидатты киргизген болсо, ага Алла дагы, пайгамбар дагы разы болбосо, ошону жаңы чыгарган адамга дагы, артынан аткарган адамдарга дагы баардыгы ошолордун эмнелери, күнөөлөрү бериле берет dedi да. Biz ошол нерседен сактанышыбыз керек экен. Сен кыяматка чейин ошол жаман бир биданы баштап койгон болсоң, аткарган болсо, күнөөсү ошол адамга жазыла берет экен. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, негизги эле биз жашообузда эң туура жол бул пайгамбарыбыздын жолу болуп эсептелинет экен да. Пайгамбарыбыздын эле жолун кармаган болсок, биз эч качан адашпайт экенбиз. Мына хадистерде деле пайгамбар эмне деди? Алланын китебин, анан менин сүннөтүмдү эле кармагыла, валан тадиллу ба'да абада. Пайгамбар деди, эч адашпайсыңар деди да. Мына ошол эч адашпоону Алла Таала баарыбызга насип кылган болсун иншалла.